Салам достор, кандай жүрөсүңөр? Иштер, нары бери, дом жери. Бүгүн биз сабагыбызды уланта беребиз жана сабактын темасы бул онлайн байланышуу. Анда эмесе кеттик. Биз баарыбыз билгендей эле 2020 жыл татаал жыл болду. Биз баарыбыз онлайн режимге көчтүк. Окуу дагы, иш дагы ошол жакта болуп калды. Ошондуктан онлайн байланышууну билүү дагы абдан маанилүү болуп калды. Онлайн байланышуунун дагы өз эрежелери бар. Аны кантип алып барыш керек? Ошол жөнүндө азыр биз сөз кылабыз. Көрсө, баарлашуу менен байланышуу бул башка нерселер экен. Эки категорияга бөлүнөт. Адамдар менен, досторубуз менен, туугандарыбыз менен бүгүн аба ырайы мындай болду, тияка барып келдим, муну сатып алдым деген сыяктуу эле жөнөкөй сүйлөшүү. Ал эми байланышуу бул расмий түрдө диалог түзүү. Биз бир максатты көздөп, коллегалар менен, группалаштар менен бир тапшырманы аткарабыз. Ошол учурда расмий түрдө байланышуу түзүлөт. Онлайн режимде деле ошол бойдон калат. Онлайн байланышуу ошол сыяктуу эле официалдуу түрдө иштерди алып барат. Онлайн байланышуу деген эмне? Онлайн байланышуу бул мессенджерлер аркылуу, электрондук почта аркылуу, видеоконференция ичинде өткөн коммуникация. Муну эмне үчүн түшүндүрүп атабыз? Анткени биз кийинки сабактарда онлайн байланышуу жөнүндө кененирээк сөз кылабыз. Онлайн байланышууну кантип туура жүргүзүш керек жана жаман жана жакшы онлайн байланышуу деген кандай болот? Биз аны оюн түрүндө түшүндүрүп беребиз.